Бүгүн 2-мартта Бишкек шаарындагы Ала Тоо аянтында мурунку депутат Садыр Жапаровдун тарапташтары митинг өткөрүп жатат, деп билдирет Акипресс. Митингчилер бир нече талап коюшту. Алардын негизгиси камактагы Садыр Жапаровду актап бошотуу. Кийинчерээк маалым болгондой, Садыр Жапаровдун бир тууганы Сабыр Жапаров митингге келген адамдарды таралып кетүүсүн суранган, бирок митингчилер анын сөзүн эске алган жок. Милиция кызматкерлеринин айтуусу боюнча, митингге бөлүнгөн убакыт саат 18-де бүткөн, бирок ага карабастан адамдар тараган жок. Саат 18-деги маалыматка таянсак, аялдардын бир тобу Ак үйгө келди, деп билдирет Акипресс. Кечинде эмне болуп кетерин эч ким билбейт. Коронавируска шектелген бейтап өзгөн аймактык ооруканасына жаткырылды деген аудио маалымат 28-29 февралда социалдык тармакка жайылып кеткен. Башкы дарыгер Сатар Жусупов айткандай, өзгөн аймактык ооруканасында мындай вирус катталган эмес. Азыркы учурда официалдык билдирмелерге таянсак, Кыргызстанда коронавирусту жуктуруп алган бир да учур катталган эмес. Ошон үчүн Кудайга шүгүр деп, эртеңки күнгө камынабыз. Жакшы калыңыздар. Жакшы калыңыздар.